Салам достор. Бүгүнкү сабакта биз сиздер менен операциялык тутум боюнча сөз кылмакчыбыз. Бул компьютерди күйгүзгөндө анын бетинде көрүнгөн сүрөттөр. Жана бул операциялык тутумсуз эч бир программа иштебейт. Ошондуктан биз операциялык тутум эң маанилүү нерсе экенин билишибиз керек. Ар кандай операциялык тутумдар бар. Мисалы Windows 7, Windows 10, Mac OS, Linux, Fedora деген ар кандай түрлөрү бар. Бирок көпчүлүк учурда биз Windows колдонобуз. Азыркы учурда Windows 10ду көрсөтмөкчүмүн мен сиздерге. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бул жерде ачканда биз ушундай Windows 10дун сүрөтүн көрүп турабыз. Эң биринчи бул экрандагы сүрөт. Экрандагы сүрөттү сиз каалагандай өзгөртүп алсаңыз болот. Бул бош жерге алып келип чышкандын оң тарабын бассак, бул жерден персонализация деген чыгат. Муну бассаңыз, ар кандай сүрөттөр чыгат. Кааласаңыз башка сүрөттөргө алмаштырып койсоңуз болот. Мисалы бул кара. Же болбосо интернеттен обзорду бассаңыз, интернеттен башка сүрөттөрдү алып койсоңуз да болот. Башка темалардычы. Буну биз таңдатабыз азыр. Мына экраныбыз ушундай көк түстө болуп калды. Эми бул жерде эмнелер турат? Бул жерде биздин шилтемелер турат. Ар кандай программалардын шилтемелери, файлдар ар кандай. Анан кийин папка, ошондой эле корзина турат. Шулар боюнча да сөз кылабыз бүгүнкү сабакта. Эң биринчиден биз эмнени үйрөнгүбүз келип атат? Биз Windows'тун нускасын билишибиз керек. Windows'тун нускасы эмнеге маанилүү? Анткени биз ар кандай программаларды жүктөгөнүбүздө кайсы Windows'тун нускасына жүктөп атканыбызды билишибиз керек. Аны билбей, эгер башка нускадагы программаны жүктөп койсок, кабыл албайт биздин нускачы. Аны кантип билебиз? Аны биз азыр мой компьютер дегенди басып, бул жерде этот компьютер экен, же менин компьютерим. Бул жерден чышкандын оң тарабын бассак, дополнительно деген чыгат. Буну бассак, бул жерде свойства деген бар. Свойства деген мүнөздүүлүк кыргызчасы. Буну басканыбызда бир кыскача маалымат алсак болот биздин Windows'тун нускасы боюнча. Мисалы, биздин Core i3 экен. Процессордун модели Core i3 экен. Оперативдик эс тутум болсо 4 гигабайт экен. Андан башка бул тип система дейт. Системанын типи 64-түк разряддык экен. 64 разряддык экен. Бул кээде кээ бир компьютерлердики 32 болушу мүмкүн. 32-ни кээде 86 деп да жазылат. 86, 32 экөө бирдей эле. Бул 64 экен. Мисалы, сиздер бир программаны жүктөгүңүздөр келип атса, 64-түгүн алып туруп жүктөйсүздөр. Эгер 32-никин алып жүктөсөңүздөр, ал программа иштебей калат. Анткени сиздин Windows'тун нускасы 64 экен. Демек, бул жакка жүктөгөндө программанын баардыгы 64-түк болуш керек. Эми нускасын билип алгандан кийин биз кантип папка түзгөндү үйрөнөбүз. Биринчи, папка түзгөндүн ар кандай жолдору бар. Мисалы, эмне кылабыз? Чычкандын оң тарабын бассак, бул жерде создать деген чыгат. Жаратуу. Эмнени жаратат экенбиз? Папканы. Демек, папка деп туруп белгилесек, бул жерде папка чыгып калды. Эми эмне кылабыз? Буну өчүрөбүз. Эмне кантип өчүрсөк болот? Башка ат жазыш үчүн delete же болбосо backspace дегенди клавиатурадан бассак өчүп калат. Анан бул жакка каалаган атыңызды жазсаңыздар болот. Мисалы, iBack деп жазып туруп, клавиатурадагы enter баскычын бассаңыз, бул кабыл алат. Демек, биздин папка азыр iBack деген папка болуп калды. Буну биз чычканды кармап туруп, сол тарабын басып туруп, бул жака жылдырып кое берсек болот. Каалаган жака жылдырып койсок болот, кааласак бул жака жылдырып койсок болот. Кааласак бул жака дегенде экрандын ар бир жагына кое берсек болот. Эгер iBack'ти башкача кылып өзгөрткүбүз келип атса, эмне деп кылабыз? Кайрадан бул эмени кармайбыз, папканы. Чычкандын оң тарабын басканыбызда эмне болот экен? Бул жактан переименовать деген бар. Буну бассаңыз, атын өзгөртүү деген билдирет. Бассаңыз кайрадан башка чыгып калат. Мисалы, iBack фото
деп жазгым келди мен. Айбек фото. Демек Айбектин фотолору бар экен бул ичинде, бул папканын ичинде. Азырынча бош, бирок ичине сүрөттөрдү алганда салып койсо болот ичине. Эми Айбек фото папкасын эмне кылсак, өчүрүп салсак болот. Өчүрүп салганда эмне болот? Мисалы кантип өчүрөбүз? Керек жок, бул папка бизге керек жок болуп атат. Кантип өчүрөбүз? Delete деген клавиатурадан бассак болот. Же болбосо бул жактан чычкандын оң тарабын басып туруп удалить десек болот. Өчүп калды. Демек кет калды биздин Айбек фото деген папкабыз. Эми аны эгер кайра керек деп колдоном деп калсаңыздар, кай жактан тапсаңыздар болот? Аны корзинадан тапсаңыздар болот. Корзина деген эмне? Корзина деген бул таштанды деген. Бул жака бүт биз кереги жок нерселерди өчүргөнүбүздө баары корзинага келип түшөт. Корзинаны ачсак, ичинде Айбек фото турат. Бул мага кайра керек болуп калды деп буну эмне кылабыз? Буну кайра басып, чычкандын оң тарабын бассак, бул жактан восстановить деген бар. Бул кнопканы бассак, кайра биздин фото келип калат. Ошол боюнча өчпөстөн. Эгер качан өчүп калат бул жакта, бул корзинанын ичинде тура берет. Эгер сиз корзина деген папканы кармап туруп, чычкандын оң тарабын басып, анан кийин очистить корзину деген бассаңыз, ошондо ичинен баары өчүп кетип калышат. Анда уже кайра восстановить кыла аласыздар. Ошончу буну өчүрөөдөн мурун биринчи караш керек, ичинде кереги жок документтер экенби же дагы керектүү документтер өчүп кетпи деп. Ошон үчүн сиздер эгер бул жактан кокустан delete басып өчүрүп алсаңыз, эч коркпой эле койсоңуз болот. Кайра корзинадан барып кайтарып алсаңыз болот. Бул биринчи жолу. Экинчи жолу кантип эме папка түзсөк болот? Control менен Shift'ти чогуу басып туруп, анан кийин англисче N тамгасын бассак, дагы жаңы папка түзүлөт. Мынакей көрдүңүзбү? Control Shift N дагы жаңы папка. Ушинтип түзсөк да болот экен. Бул жакта ярлыктар боюнча сөз кылабыз. Мисалы, бул эмне? Бул ярлык, бул да ярлык. Эмнеге? Бул четинде мындай кара ярлыктын сүрөтү турат. Ярлык деген шилтеме. Бул программанын өзү эмес, жөн эле шилтемеси. Бул эгер программа мен бул жерден өчүрсөм, программа өчпөйт компьютерден. Жөн эле анын ярлыгы өчөт. Биз эмнеге колдонобуз ярлыкты? Ярлыкты биз мисалы, бул жакка кирип, программаны издеп, монтип, убактыбызды кетирбеш үчүн коюп коебуз. Эмнеге? Кыска жолу деген сөз. Мен мисалы жумушка келгенде сразу иштеш үчүн буну басышым керек да. Буну мен биякта ачып, монтип, издеп отуруп убактымды кетиргем келбейт. Даяр турат бул жерде. Ошону басып эле кирип кетем ошондо. Ошо кыска жолу деген сөз да, ярлык дегенчи. Же болбосо кантип түзөбүз ярлыкты? Мисалы азыр бул жактан ачалы. Мисалы бул папканы мен дайыма колдоном. Күн сайын жумушка келгенде ушуну колдоном. Эмне? Бул колдонгон үчүн буну мен ярлыгын түзүп коем. Кантип? Бул папканы кармап туруп, чычкандын оң тарабын бассак, бул жерде создать ярлык деп чыгып калат. Буну бассак, мынакей чыгып калды ярлыгы. Көрдүңүздөрбү? Буну алып келип бияка коюп коебуз. Эми мен келгенде дайыма буну ачып туруп эле кирип колдонуп берем бул жакта программаны. My компьютерди ачып, бияка келип. Анан бияктан буну ачып, анан буну ачып, 3 жолу папка ачып отурбай, мен сразу эле бул жерден бир эле басканда ошол жака барып калам. Көрдүңүздөрбү? Ошончу ярлыкты биз ушундай максатта колдонобуз. Бул жер биздин жумушчу үстөлү деп аталат. Рабочий стол орусча айтканда. Эмнеге жумушчу? Мисалы келип иштейин дегенде эң көп ачкан папкаларды коюп коебуз, эң көп колдонгон программаларды ачып коебуз. Жумушчу стол катары колдонобуз. Ошончу жумушчу стөл деп аталат. Бүгүнкү сабакты жыйынтыктайбыз. Кийинки сабакта көрүшкөнчө жакшы туруңуздар.